Менин атым Самат Аскарбеков. Бул Акылмания долбоору. Биз жарандарга суроолорду берип, алардын туура жоопторуна бизден акчалай сыйлык кылмакчы. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Hormatly dostlar, анда эмесе бизде Алымбек мырза буюрса суроолорго даяр экен. Шарт түшүндүңүз да? Түшүндүк. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Бир кишиде канча тиш бар? 32. 32 тиш бар, баракелде. Анда эмесе сиз биринчи суроого туура жооп берип 100 сом акчалай сыйлап өттүңүз. Экинчи суроо Австралиянын борбору. Канбера баракелде. Экинчи суроого туура жооп берип Алымбек мырзанын капчыгына 200 сом пайда түштү. Үчүнчү суроо эң чоң материк. Евразия. Евразия баракелде 300 сом болду. Банк системасын уткан жокса, 3, 4, 5 калаган сурооңуздар. Анда эмесе улантабыз, кийинки бир кишиде канча хромосома бар? Бир кишиде канча хромосома бар? 46. 46 туп-туура баракелде. Үчүнчү суроодон кийин төртүнчү суроого дагы автоматтык түрдө жооп бердиңиз. Сизде 400 сом акчалай сыйлык болду. Бешинчи суроо. Эрнст Акрамов деген ким? Кеси боюнча. Эрнст Акрамов. 10 секунд вакыт берели. Эрнст Акрамов. Балким врач болуп жүрөсүң? Балким врач эмели, врач, хирург баракелде. Колча олар болсун, баракелде. Мынакей Алымбек мырза, сиз 500 сом акчалай уттуңуз. Банк системасын колдоносузбу? Суроо берилгенден банк системасы жок болбой калат, суроо берилген. Ага чейин ойлош керек. Суроого чейин. 500 сом уттуңуз. Болор эткен банк дейин. Банк, хорошо, кеттик. Кийинки суроо. Абдулас Малдыбаев ким болгон? Абдулас Малдыбаев. Жазуучу. Абдулас Малдыбаев. Эмгеки 1 сомдо сүрөтү бар болчу. Ким болгон? Комузчу болуп жүрөсүң? Комузчу. Тактап айтканда композитор болгон, баракелде. 600 сом акчалай сыйлап өттүңүз. Эми кийинки суроо, 7-чи суроо. Дүйнөлүк океандын эң терең жери кандай аталат? Дүйнөлүк океандын Марианская впадина беле колу. Баракелде. 700 сомдук сыйлыкты болуп, 7-чи суроого туура жооп бердиңиз. Банк деп айтып болсом, жок, бир эле жол болчу. Аны эмесе улантабыз. Кийинки суроо. Бишкек шаары качан Бишкек деген ат болгон деле? Месте болгондо ушул вопрос суроо Бишкек шаарына төрөлгөн экенсиз, Жок, Бишкек шаарына көлдүктүн өзү. Көлдүксүз да. Бишкек шаары кайсы жылы Бишкек атына болгон деле? Сонун билбестем, тагын айта албайм мен. Мынакей Алымбек мырза 5 суроого туура жооп берип, 500 сом акчалай сыйлык алды. Чоң рахмат, баракелде, колчулук болсун. Сиздин акчаңыз бул сиздин акыл эсиңиздин деңгээли дейт. Андыктан ар дайым окуйлуу бардыгыз. Чоң рахмат сизге. Акылыңызга жараша акча көп таптыңыздар. Акылмания телеборборунун YouTube каналынан көрүңүздөр. Биз андан ары улантабыз. Бирок эмнегедир биздин ушу кыргыздарда келиңиз, ушундай суроого жооп бериңиз, акча утуп алыңыз десең, баардыгы эле суроодон качышат. Жок, мен тартылбайм. Эмне себептен дейм да? Бирок анткени менен биз токтолбойбуз. Дагы эле утуп отурчу жарандарды издеп таап, андан аркысын улантмакчы. Анда эмесе кеттик. Мынарча даярсызбы? Биринчи суроо. Жердин канча спутниги бар? Жердин 1 спутниги бар. Жердин 1 спутниги бар, баракелде. Биринчи суроо менен 100 сом акчалай сыйлык уттуңуз. Экинчи суроо, жаныбарлар жөнүндөгү илим? Зоология баракелде. Экинчи суроо менен 200 сом капчыгыңызга салдыңыз. Кийинки суроо, үчүнчү суроо бул канжыга деген эмне? Канжыга деген аттын жабдыгы эрдин баракелде. Аттын жабдыгы эрге байланыштуу. Эрге байланыштуу. Каражат, баракелде. 300 сом акчалай сыйлык уттуңуз. Төртүнчү суроого өтөбүз. Банк дейсиз, баракелде. 300 сом сактадыңыз, эми мындан суроолорго жооп бере беребиз. Кийинки суроо, дүйнө жүзүндөгү эң терең көл? Дүйнө жүзүндөгү эң терең көл? Көл деген ушундай кандай болуп калат эми?
Göl. Misal үчүн Ысык көл деген сыяктуу эң терең көлдөрдүн бири. Жок, эң терең көл болгондо орус жазышында море болуп калган. Озеро. Озеро. Эң терең көл, эң чоң. Самое большое озеро. Самое глубокое озеро. Кеттик. 4-нчү суроого утсаңыз 400 сом акчалай сыйлык. Эң терең көл. Билбейсизби? Баракелде. Бул дүйнөсүндөгү эң терең көл Иркутскидеги Байкал көлү. Баракелде. 1602 метр тереңдикте. Чоң рахмат Мунаржа, сизге 300 сом акчалай сыйлык. Мунаржа экебиз банк системасын колдонуп, 3 суроого туура жооп берип, 300 сом акчалай сыйлык утту. Куттуктайбыз сизди. Баракелде. Мынакей. Акылың болсо акча таап, акылмания долбоорун көрүп коюңуздар. Чоң рахмат сизге. Мунаржа экебиз. Рахмат сиздерге дагы. Бизде кийинки Дастан мырза даярсызбы? Аны эмесе кеттик. Кийинки суроо биринчи суунун химиялык формуласы H2O. H2O. Баракелде. Кийин биринчи суроого туура жооп бердиң, 300 сом акчалай сыйлык уттуңуз. Экинчи суроо укурук деген эмне? Укурук жылкыларды байлаганга аркан. Жылкыларды кармаганга укурук эң чоң. Баракелде, туура. Экинчи суроого туура жооп бердиңиз. 200 сом акчалай сыйлык. Үчүнчү суроо Мексиканын борбору. Мексиканын борбору. Мексиканын борбору. Мехико туп-туура 300 сом акчалай сыйлык уттуңуз. Баракелде. 4-нчү суроого өтөбүз. 4-нчү суроо бизде эң терең көл дүйнө жүзүндө. Байкал туп-туура эң терең көл Байкал. Туп-туура 4-нчү суроо уттуңуз, 400 сом акчалай сыйлык уттуңуз, 400 сом акчалай сыйлык уттуңуз. 5-нчи суроого өтөлүбү? 5-нчи суроо эң кичинекей материк. Эң кичинекей материк Австралия. Австралия. Баракелде. 5-нчи суроого туура жооп бердиңиз. Кийинки суроо Эрнст Акрамов деген ким? Эрнст Акрамов. Эрнст Акрамов бул бир жолу жогорку кеңешке депутат болгон белгилүү кишилердин бири. Жогорку кеңешке депутат болгон. Канчанчы сыйныфта? 5-нчи чакырылышта. Кесиби боюнча явно юрист. Юрист эмес. Бул хирург Эрнст Акрамов. Дастан мырза, сизге чоң рахмат. Баракелде. Анткени менен Дастан мырза биздин 5-нчи суроого чейин келди. Банк системасын колдонбой турду. Бирок биз куттуу жерден курук чыкпа деген акылмания долбоорун биздин колдонуучуларга негизинде 200 сом акчалай сыйлык беребиз. Дастан мырза, куттуктайбыз сизди. 200 сом акчалай сыйлык. Чоң рахмат. Баракелде. Акылдуулар акылмания долбоорунан акча табыңыздар. Баракелде, Дастан мырза.